Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 18 сентябрь. Биз Разаков шаарына киреришүү жерде турабыз. Бул кайрылуунун жасап жатканынын себеби азыр барыңыздар эле кабардар болсоңуздар керек. Кудайга шүгүр тынчтык. Кечтен бери Баткен жергесинде тынчтык өкүм сүрүүдө, бирок кооптонуу, баягы чыңалуу, коркунуч дагы эле ошончолук бар. Коркунучтун, кооптонуунун жогору деп айтсак болот. Мен негизи келгенден бери ушул баягы ар ким ар түрдүү сайттарда сөздөр болуп атат, баягы Facebook батыр же болбосо башка болуш үчүн барып атасыңар дегендей дагы сөздөр болуп атат. Ошондой нерселер кеп сөз болбосун деп мен негизи ушул кайрылуулар жасабай эле коеюн дедим эле, бирок бул жактагы элдин көйгөйү ушул кайрылууну жасоого мындай мажбур кылып атат да. Азыр бүгүн 18-inde могул Лейлеке жол ачык, 4 көчө. Эки тараптан аскерлер, эки тараптын аскерлери кайтарып, жолдон жүргүнчүлөрдү өткөрүп атат. Азыр кенен Лейлекке чейин келсек болот. Биз Лейлекте турабыз. Көрсөтүп дагы коеюн. Разаков шаарына кире берчү жер. Жол коопсуз, Кудайга шүгүр азырынча. Бирок билесиздер, бая чек-ара аймагындагы конуштардагы элдин баары биякта Баткен шаары толугу менен эвакуацияланып, элдер сырт жакка чыккан. Эми сырт жакка чыкканда муктаждык аябай жогорулап кетет. Аны түшүнөсүздөр. Баягы оокат тирилигин баарын таштап чыгып кеткенден кийин бирөөлөрдүн айылдарына, бирөөлөрдүн үйлөрүнө барып баш калкалап отурушат. Өзгөчө ушул Лейлек районунда баягы азык-түлүк жетишпестиги аябай чоң көйгөй болуп атат. Кечеден бери ушул жерлерден активдер чыгып, байланышып, ушул жардам керек болуп атат, жетишпестик болуп атат, муктаждык болуп атат деп. Бирок азырынча мындай кайрымдуу былтыры аябай жакшы көрсөттүк эле Кыргызстандын эли. Кайрымдуулукту, ушул жардамды, гуманитардык жардам жиберүүнү. Быйыл негедир аз болуп атат. Анан баягы азыр наркы ABS чоң асфальт жолубуз жабык, автопарктан. Аны дагы ABS кылып өткөнгө болот дешип атат, бирок мен ал жактан өтүп алган жокмун. Мен Сох менен Анклав аркылуу өтүп келдим чек-арадан кече. Негизи ошол жактан чыгып туруп эле ошол Баткендин өзүнүн тегерегиндеги, Баткендин өзүндө азыр эч ким жок, Баткендин тегерегиндеги айылдарга гуманитардык жардамдар жетип, могул алыскы район кайра эле баягы кыйын акыбалда калып калып атат. Ошого биринчиден ар бирибиз кайдыгер болбой, биримдикти көрсөтүп, бири-бирибизге колдоону көрсөтүп, биринчиден ошол гуманитардык жардамга ар бирибиз колдон келишинче көмөк көрсөтсөк, жерлерде атайын пункттар, штабтар ачылып, чогултулуп атат. Билесиздер, барыңыздар эле. Ошолорго барып жардам берсек, анан ошол гуманитардык жардамды чогултуп, бияка жиберип аткан азаматтар ушул байланышсаңыздар, ушул кошумча дагы бир аз баягы солярка кетсе, соляркасын куюп берип, бензин кетсе, бензин куюп берип, ушул Лейлек жака көбүрөөк жиберсеңиздер. Себеби азыр келе элек бул жактарга. Муктаждык аябай көп
эл жаман кыйналып атат бул жакта. Эми бардык жерде эле кыйналып атат, түшүнөбүз. Бирок ал жеңил жактарга көбүрөөк келип атат. Азыр уже кечтен бери келип атат. Кече дагы кечке ошол чогулгандар келди. Мояктарга жете элек ушул нерсени бир эске алып, ушул нерсени көзөмөлдөгөнгө аракет кылсаңыздар, урматтуу кызмат кылып аткан азаматтар, баарыңардын кызматыңардан Алла ыраазы болгон болсун. Колдон келишинче жакшы кызмат кылып атасыздар. Ыраазычылык билдирем. Жеке өзүмдүн атыман, ушул жактагы элдин атынан. Бирок могул алыс жакты дагы унутпасак. Кече коркунуч бар эле бияка өтүү боюнча. Азыр жол ачык. Байланышыңыздар, эгер ошол гуманитардык жардамдар, азык-түлүктөр жиберилген болсо ушул Лейлек районуна деп байланышсаңыздар, мен номерим 774 менен Билайн 45 83 45 774 менен 45 83 45 айтсаңыздар, ушул кайсыл жерлерде аябай муктаждык чоң болуп атат, кайсыл жерде көп эл кыйналып атат, мен болушунча бул жакта силерди тосуп алып, ошол жерлерге, элдерге байланыштырып, силерди жибергенге аракет кылам. Биз буюрса ушул тынчтык орноп, эми баягы кайра жашоо калыбына келгенге чейин колдон келишинче бул жакта болобуз. Байланыш кыла. Баягы башаламанчылык болуп кетпесин, ысырапкерчилик болуп кетпесин. Кээ бир жерде эл ушул жерге келиптир деп алып келип, ошол жерге түшүрүп атып былтыр билесиздер. Аябай ысырапкерчилик көп болуп кеткен. Ашыкча болсо, баягы адамдар алып келгени жок, албайбыз деп албай койбойт да. Ал өрөт, бекер үйлөрүндө көктөп чирип жок болот, катып. Бул жакта адамдар ошол жетишпестиктен кыйнала берет. Ошону колдон келишинче бири-бирибиз менен байланышып, канча адам бар, канча ал жерге ошол жардам келди же такыр келелек, ушуларды тактап, колдон келишинче мындай тегиз жеткиргенге аракет кылсак, байланышалы. Дагы бир жолу номерим айтып коеюн. 774 менен 45 83 45. Ушул азыр Лейлек районундабыз. Пока колубуздан келген жардам ушул болуп атат. Ошол келген жардамдарды кыйналып аткан, ошол качып, үй-жайларын таштап, жерлерде качып, баш калкалап жүргөн элге тегиз жардам жеткирүүгө аракет кылып жүрөбүз. Байланышыңыздар, сураныч, бул эч кандай батырлык эмес бизге. Андай баягы Facebook батыры деген сөздөрдү айтпаңыздар. Биз аны үчүн келген эмеспиз. Бизди тааныган билгендер билет, ушул элди коргойлу, жерди коргойлу деп келип, ушул жакта колдон келишинче аракет кылып жүрөбүз. Сураныч, бир аз кайдыгер болбой активдүүлүктү көргөзөлү. Калган элдер өзгөчө ушул жергиликтүү эл, барыңыздар, Аллахка аманат, бар болуңуздар, эсенчиликте, аманчылыкта, эң негизгиси тынччылыкта кайрадан жүз көрүшкөндөй бололу. Аман болуңуздар.